Ода Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктар менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Америкалык чалгындоо кызматынын жетекчиси Россияга караганда Кытай АКШнын улуттук коопсуздугуна алда канча чоң коркунуч келтирет деп эскертти. Катардын футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өткөрүү пландары ишке ашууда. Бирок жумушчулардын маянасы коопсуздугу боюнча маселе жоюлган жок. Кыргызстанда соңку жылдары интернатка келген балдардын саны 30%га көбөйгөнү айтылууда. Балдар үйлөрүн реформалоо керек дейт президент. АКШнын чалгындоо кызматындагы эң жогорку өкүлдөрүнүн бири BBC менен маегинде Кытай Американын коопсуздугуна эң чоң коркунуч келтирген өлкө деп атады. Кытай келтирген коркунуч Россияга караганда алда канча чоң деди ал. Учурда Вашингтон экономикалык тынччылык маселесине байланыштуу Бейжиңге катуу кысым көрсөтүүдө. Билл Иванин Американын эң мыкты тыңчыларды колго түшүрүүчүсү. Анын кеңсесинен Иракта жайгашкан өлкөнүн чалгындоо кызматынын баш кеңсесинде көптөгөн жылдар бою АКШга ачык кынчылык кылгандар тууралуу маалыматтар сакталган. Бирок бүгүнкү күндө ал коркунуч кайдан келип жатканын ачык көрө алат. Албетте Кытай экономикасы өнүккөн алдыңкы өлкө болгондуктан тыңчылык кылууда өнүккөн. Орусияда биздин улуттук коопсуздукка өзүнчө коркунуч туудурат. Бирок Кытайдын алдында анын коркунучу анча олуттуу эмес. Вашингтон Кытай тыңчылары өздөрүнүн экономикасын өнүктүрүү максатында жашыруун маалыматтарды уурдаганын айтат. Бул Цю Янцзюнь аттуу кытайлык тыңчы Америкада сот өкүмүн күтүүдө. Ал кытайлык компанияларга жардам берүү үчүн авиация тармагындагы маалыматтарды уурдады деп айыпталууда. Алар окумуштууларды, инженерлерди, бизнесмендерди жана башка кесиптеги кишилерди колдонушат. Университеттерде техникалык изилдөөлөрдүн уурдалышы абдан кабатыр кылат. Бирок Вашингтон Кытай мынчалык чоң экономикалык кубаттуулукка жеткенине таң калат. Жана Кытай ошол салмагын Тибет жана Тайвань сыяктуу орчундуу темаларда сүйлөшүүдөн качууда колдонот. Кино тасмалардагы цензура маселеси жада калса Голливудка чейин жетти. 2016-жылы чыккан Доктор Стрэндж аттуу тасмада Кытайды нааразы кылбаш үчүн тибеттик актрисанын ордуна британдык актрисасы роль аткарган. Осин шаарындагы үйүндө сценаристага эч ким түздөн-түз көрсөтмө бербейт деп айтты. Бирок анын айтымында Кытай элдин аң сезимин өзгөртүүдө. Жазуучу катары башка жазуучулар менен сүйлөшүп, талкуулап жатып, эмне жөнүндө жазарыңды айтасың. Анан сага ошол жерин Кытайда көрсөтсө болбойт, кесип салышың керек болот деген сөздү угасың. Себеби Кытай өтө чоң базарга айланды. Вашингтон Кытайдын тыңчылык кылуусуна жана таасир этүүсүнө толук туруштук бере алат. Британия сыяктуу өлкөлөрдө соода байланышын чыңдоо кызыктарлыгын жоготууда. Бирок жакын арада балким тандоо кылууга мажбур болушу да мүмкүн. АКШ Кытайды Американын коопсуздугуна эң чоң коркунуч келтирген өлкө деп атаганы тууралуу жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу сайтыбыздан тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди www.bbc.com/кыргыз деп издеңиз. 4 жылга жетпеген убакта дүйнөнүн булуң бурчунда миллиондогон кишилер телевизорго кадалып, футбол боюнча кезектеги дүйнөлүк чемпионатты көрүп жаткан болот. Чемпионат биринчи жолу Катарда кыш мезгилинде өткөнү турат. Даярдык жакшы жүрүп жатат, бирок көйгөйлөр көп болду. Чемпионатты өткөрүү укугун алууда паракорчулук болду дегенден тартып, жумушчулар курулушта оор шартта иштегенине чейин арыздар болуп жатты. Кече күнү Катар эли улуттук майрамын белгиледи. Табигый газга бай бул өлкө туура 4 жыл ичинде мындан дагы ири салтанатка даярданууда. Катар эң маанилүү футбол чемпионатын өткөрөт. Чемпионат пландалып, эми курулуш иштери толук кандуу башталды. Меймандар биздин өлкөгө келип, биздин маданиятты көрүп кетишет. Араб маданияты кандай экенин көрүшөт. Дүйнөлүк чемпионаттын мааниси дал ошондо. Катар жакынкы чыгышта жайгашкан. Дүйнөлүк чемпионат 8 стадиондо өтөт. Алардын 7-сү жаңыдан курулуп жатат. Ал эми финал оюндары Лусайлда өтөт деп пландалууда. Катар кичинекей өлкө болгондуктан 2022 жылы өтчү дүйнөлүк чемпионаттагы чакан болору айтылууда. Бул талаада кооз, жашыл чөп өстүрүлөт. Дүйнөлүк чемпионаттын ачылыш аземи жана финал оюндары ушул жерде болот. Стадиондор какыраган чөлдүн ортосунда тургузулуп жатат. Муну менен уюштуруучулар мындай чоң мелдештерди ар кандай жерде өткөрүү мүмкүн экендигин көрсөтүүнү каалоодо. Чемпионаттын инфраструктурасын курууда иштеген жумушчулардын начар абалы тууралуу Катар сындалып келди. Адам укуктарын коргоо агенттиктер реформаларды кубануу менен кабыл алууда. Бирок көйгөйлөр дагы деле бар.
Some of the workers making Айрым жумушчулар айына болгону $175 айлык алат. Бул моралдык жактан туурабы? No doubts. Бул маселеге келгенде албетте оңдоочу жагдайлар дагы деле көп. Буга чейин минималдуу айлык акы деген жок болчу. Азыр болсо ар бир жумушчуга минималдык айлык акысын киргизүүнү көздөп жатабыз. Жумушчулардын иштөө стандарты жакында оңолот. It's not a journey that's going to end. Саясий жана маданий кооптонууларга карабай өткөн жылы дүйнөлүк чемпионат Орусияда абдан ийгиликтүү өттү. Катар мурда дүйнөлүк чемпионатка катышып көргөн эмес. Катардын бул абройлуу иш-чараны өткөрүүгө алы келеби? Сурагандар арбын. Турнирге чейин дагы 4 жыл бар. Бирок исламдашкан өлкөдө чет өлкөлүк үйөрмандар өздөрүн эркин алып жүрө алабы деп кооптонгондор бар. Ал эми уюштуруучулар мындай кооптонуулар негизсиз деп айтып, футбол чемпионатынын ыргагы менен өлкө жарык келечек түзүп алат деген үмүт артып жатканын айтты. Сиз көрүп жаткан BBC эмегөндөн башка кабарларынын тизмеги. SoftBank аттуу япондук технологиялык компаниянын мобилдик бөлүгүнө таандык акчалардын баасы Токио биржасындагы биринчи эле күндө 14% наркын жоготту. Инвесторлор япондук мобилдик операторлор ортосунда соода согушу жүрүп жатат деп кооптонууда. Мындан тышкары SoftBank 2 апта мурда олуттуу техникалык көйгөйгө учураган. Миллиардер Илон Маск Лос-Анджелесте жогорку ылдамдыктагы унаалар жүрчү туннелдердин үлгүсүн көрсөттү. Жер алдындагы бул жолдор унаа тыгындарын жеңилдетүүгө багытталган. Алар аркылуу унаалар саатына 240 км ылдамдык менен жүрө алат. Хакерлер Европа биримдигинин 3 жылдык дипломатиялык кат алмашуусун ачып алган. Бул тууралуу New York Times гезити жазып чыкты. Миңдеген каттар кармалганы айтылууда. Бирок Европа биримдиги жашыруун маалыматтарга коркунуч келтирилген жок деп билдирди. Хакерлердин ыкмасы мурда Кытай аскер күчтөрү колдонгон ыкмага окшош экенин эксперттер билдиришти. Тынч океандагы аралдын тургуну коммерциялык дрон аркылуу жеткирилген вакцинаны алган биринчи бала болду. Бириккен Улуттар уюмунун балдар агенттиги уюштурган иш-чарада дрон Вануатудагы тоолуу аймактын үстүнөн 40 км учуп өткөн. Демейде бул аралга унаа менен жетүүгө бир нече саат кетет. Жолдун татаалдыгынан улам жаш балдардын 20% вакцина албай келген. Кыргызстандагы балдар укугун коргогон уюмдар интернат мекемелерин реформалоо керектешиде. Алар өлкө бийлигине кайрылып, балдар үйлөрүнө калтырып кеткен наристелер көбөйүп жатканына, аны менен бирге социалдык оор көйгөйлөр жайылганына көңүл бурууда. Игорь 25 жашта, ал балдар үйүндө чоңойгон. Көп жылдан бери өзү сыяктуу тагдырдын сыноосуна кабылган балдарга жардам берип келет. Фонд был основан в 2012 году по инициативе. Биздин фонд 2012 жылы түзүлгөн. Максатыбыз интернаттагы балдардын, алардын бүтүрүүчүлөрүнүн социалдык көйгөйлөрүн чечүү. Учурда калктын айырылуу катмарынын укуктары тебеленип жатат. Анын ичинде багар көрөрү жок, жетим балдар дагы бар. Саламаттыкты сактоо, социалдык пакет, жөлөк пул, жумушка орношуу тууралуу көпчүлүк укуктарын билишпейт. Балдар үйлөрүн бүтүрүп чыккандан кийин алар ачык айтканда айта ала деле калып жатат. Чем он занимается, какова его судьба? Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча жылына 400 бала интернатты бүтүрүп чыгат. Мыйзамга ылайык өкмөт аларга турак жай, жок дегенде жер тилкесин бөлүп бериши керек. Бирок бул маселе чечилбей келет. Эгерде окуу жайы, окуп аткан жери общежитие жанагы убактылуу общежитие берсе бул абдан жакшы. Бирок көп окуу жайларында общежитиялары да жок болуп атат азырынча. Анан балдар окууларын таштап, эмгек кылганга мажбур болуп атышат да. Иш-чара планында эң биринчи маселе бул ушу бүтүрүүчүлөрдү, интернат мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн турак жай менен камсыздоо маселеси турат да. Жашы жетип балдар үйүнөн чыккандан кийин кылмыштуу топторго кошулуп, терс жолго түшүп кеткендер да бар. Көптөрдүн багар көрөрү, сурабалар кишиси жок болгондуктан жумушсуз жана жамбагуу айласын издеп көп кыйынчылыктарга кабылышат. Я выпускница детского дома и как бы отучилась. Мен балдар интернатын бүткөм. Кийин турмушка чыгып, бирок 2 гана жыл бирге түтүн булаттык. Күйөөм ичкиликке берилип кеткендиктен 2 баламды алып үйдөн чыгып кеттим. Ар кимдин үйүндө баш калкалап жүрдүм. Жила у знакомых там. Зинанын жолдошу дагы өзү сыяктуу эле интернаттын бүтүрүүчүсү. Алар турмушун жөндөп кете албай, кийин Зина оорулук кылып түрмөгө түшкөн.
Экөө тең ата энелик укуктан ажыратылып, алардын 2 баласы балдар үйүнө тапшырылган. Укук коргоочулардын кайрылуусунан кийин президенттик аппарат интернат тибиндеги мекемелерди реформалоо боюнча эксперттик жумушчу топ түзүп, бул топ сунуштарын жакында эле өкмөткө тапшырды. Бүгүнкү күндө дүйнөдө адамдар 7000 тилде сүйлөйт деп болжонууда. Булардын дээрлик жарымы жоголуу алдында турат. Алардын арасында көптөгөн африкалык тилдер жана Ганадагы уруулардын да тили бар. Африканын жаш арстаны деп таанылган ганалык музыкант айым бул тилдерди сактап калууга үмүттөнөт. Мен атым Яла. Мен Африканын арстаны деп атасыңар да болот. Үгүт ишибиздин максаты тилдердин жоголуп кетишинен сактап, ошол тилде сүйлөгөнгө үндөө. Музыкант катары жоголуп бараткан тилди ырдоо бул эң мыкты үгүттөө жолу деп ойлойм. Дагари, Сисала, Вале сыяктуу жергиликтүү диалектти ырдайм. Тилдер биздин улуттук иденттүүлүгүбүз. Мен оюмча сырткы келбетиң, качан төрөлгөнүң, сенин түсүң, чачың, ушунун баардыгы сени инсан катары түзөт. Андан кийин эле биз сүйлөгөн тил биздин ким экенибизди билгизет. Мен ошого ишенем. Себеби сенин оозуңан сөз чыгары менен биз дароо ким экениңди, каяктан келгениңди жана эмне тууралуу сүйлөп жатканыңды уга баштайбыз. Үгүт иши өз өлкөмдөгү көп адамдарга шык берип жатканына кубанып турам. Көптөр Дагари, Вале, Сисала тилдеринде сүйлөп, ошол тилдерди жандандырууда. Алар бул тилде сүйлөгөндөн уялышчу. Себеби бул тилде сүйлөгөндөр сейрек кезикчү. Келгиле баарыбыз өз тилибизде сүйлөйлү. Жакында жалаң Африка тилдериндеги ыр жыйнагымды чыгарам. Албетте өз тилимден сырткары башка өлкөнүн тилдерине да сүйлөөгө кызыгам. Эми спорт. Манчестер Юнайтеддин мурунку чабуучусу Оле Ганнер Солскjaer команданын жаңы убактылуу жетекчиси деп бекитилди. Клуб башкы тренери Жозе Мориньону кече кызматтан кетирди. Норвегиялык Солскjaer клубдун сезондун соңуна чейин жетектейт. Ал Манчестер Юнайтедде 11 жыл ойногон. Европа футбол лигасынын кубогунда жарым финалга кайсы командалар чыгары бүгүн белгилүү болот. Лондондук эки команда Тоттенхэм менен Арсенал беттешет. Айдын башында атаандашынан 4-2 эсебинде утулган Тоттенхэм жеңишке утулууда. Ошондой эле бүгүн Бормут менен Челсинин оюну күтүлүүдө. Туулу өскөн шаарын жакыр аймакка салыштырган Льюис Хамилтон туура эмес сөздөрдү колдонгонун мойнуна алды. Формула 1-дин чемпиону Англиянын Стивенидж шаарынан чыккан. Ал BBC-нин спорттогу жылдын наамы сыйлыгын алып жатып айткан сөздөрү шаар тургундарынын намысына тийген. Хамилтон катаасын моюнга алып, шаарына сыймыктанаарын билдирди. Жаңылыктар соңунда Англиянын түштүгүндө куштардын укмуштуудай сүрөттөрүн көрөлү. Мат Паррот коргоого алынган табигый корукта куштардын укмуштуудай кубулуп учканын тасмага тартып алган. Ылаачын кол салганда 10 миңдей чыйырчык асманга көтөрүлүп, ар кандай түр көрсөтүп, айланып уча баштаган. Коркунуч ооруганда же суукта жылыныш үчүн куштар тобу менен асманга көтөрүлүп, ушинтип кубулуп учат. Жада калса куштар дагы бириккенде күчтүү болорун билишет. Интернетибизге баш багыңыз, дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.